Мамлекеттик декларациялар Кыргызстанда расмий миллиардерлер бар экенин ачыктады. Ташиевдин 12 миллиард сомдук мүлкүнүн булагы кайсы? Президент Садыр Жапаров канча каражатын легалдаштырды? Эң көп киреше кайсы министрликтерге туура келет жана өзүнө катталган үй жайы да, унаасы да жок депутаттар кимдер? Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин жана алардын жакындарынын 2024-жылдагы киреше чыгашалар боюнча декларациялар жарыяланды. Былтыр мамлекеттик кызматта иштеп жатып миллиарддык мүлк каттаган 2 адам бар. Алар депутат Шайырбек Ташиев жана президент Садыр Жапаров. Шайырбек Ташиев вице-премьер-министр, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы жана таасири боюнча өлкөдөгү экинин бири Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси. Ал документте кыймылдуу мүлкү бар экенин, анын наркы 12 миллиард 637 миллион сом экенин көрсөткөн. Бирок активдин булагы көрсөтүлгөн эмес. Жөнөкөй эсеп менен айтканда, эгер орточо пенсия 11 миң сом деп алсак, 12,6 миллиард сом бул 95 миңден ашуун пенсионердин 1 жылдык пенсиясына же айына 26 миң сом айлык алган 40 505 мугалимдин 1 жылдык орточо айлыгына тете сумма. Ташиевдин 2024-жылдагы расмий кирешеси болгону 2,5 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Ал эми 2023-жылдагы декларациясында мындай ири мүлк тууралуу маалымат болгон эмес. Президент Садыр Жапаров болсо 2024-жылдагы декларациясында 1 миллиард 163 миллион сомдон ашык каражатын легалдаштырганын, ири соода борборго, 2 жер тилкесине жана 100 миң сомдук унаага ээ экенин жазган. Ал эми 2022-23-жылдардагы декларациясында 2,7 миллион сомдук акчалай кирешесинен айыл чарба багытындагы жери жана жакын тууганына катталган 17 чарчы метрлик имаратынан тышкары эч нерсеси жок экендигин жазган болчу. Былтыр президент өзү 2 миллион 200 миң сом, жакын тууганы 29 миллион 700 миң сом киреше тапканын көрсөткөн. 2024-жылдын башында ал мурда башкалардын атына катталып турган 20 миллион долларлык мүлкүн легалдаштырганын жар салган. Бул сүрөттө турган имаратты 2005-жылы жаңыдан куруп баштап, 2010-жылы бүткөнбүз. Апрель инкылабынан кийин Ата журт партиясынын штабы катары колдонгонбуз. Кийин биз оппозиция болгондугубузга байланыштуу куугунтукталып, 2020-жылга чейин бул имарат толук кандуу иштебей турду. Бирок ошентсе да жер жана имарат үчүн салыктарын өз убагында толук төлөп келдик. 2020-жылы президенттик штаб катары колдондум. Андан бери толук кандуу иштей баштады. Албетте, менин имараттарым да мурда башка бирөөлөргө катталган эле. Эми легалдаштыруу мыйзамынын негизинде өзүмө каттаттым. Мен өзүм башкаларга үлгү көрсөтөйүн деп биринчилерден болуп легалдаштырдым. Кыскасын айтканда, бардык мүлктөрүмдүн баасы 20 миллион доллардын тегереги болот экен. Легалдаштыруу үчүн мамлекетке 1 миллион сом төлөп бердим. Мыйзамдын талабы ушундай. Чет өлкөдө каткан акчаларым жок. Болсо аларды да алып келип өзүбүздүн банктарга салып коймокмун. Садыр Жапаров декларациясында көрсөткөн каражаттарын расмий легалдаштырылган мүлк катары жарыялаган. Ал эми депутат Шайырбек Ташиевдин миллиарддык мүлкү кайсы булактан пайда болгону белгисиз. Декларацияда анын кыймылсыз мүлктөрү тууралуу маалымат жок. Ошондой эле Юстиция министрлигинин сайтында анын же жакын туугандарынын кайсы бир компанияларда үлүшү бар экенин көрө алган жокпуз. Шайырбек Ташиевдин өзүнөн бир нече рет комментарий алууга аракет кылдык, бирок аны менен байланыша алган жокпуз. Мамлекеттик кызматкерлердин декларациялары Кыргыз өкмөтү кайсы тармактарга артыкчылык берерин да даана көрсөтүп турат. Документтерден кайсы мекемелерде айлык маяна жогору, кайсыларында төмөн экени, ошондой эле май кармаган бармак жалайт деген принцип кайсы деңгээлде иштеп жатканы байкалат. Маселен, Улуттук банк, Финансы министрлиги жана Тышкы иштер министрлигинин жетекчилери башка мекемелерге салыштырмалуу кыйла көп киреше тапканы көрүнөт. Ал эми билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, ички иштер, социалдык коргоо министрликтери жана сот системасында майналар алда канча жобуну көрүнөт. Алсак, Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаевдин 1 жылдык кирешеси 10 миллион 278 миң сом болсо, билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаеваныкы 1 миллион 723 түзгөн. Бул тизме боюнча эң аз киреше катары өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеевдики 1 миллиондон бир аз ашыгыраак каражат көрсөтүлгөн. Каржы жагына тиешеси бар, мисалы мекемелер өз айлыктарын көбөйтүп алууга мүмкүнчүлүгү барлар көбөйтүп алат. Айлыгын толуктоочу айлык деп коет, премия деп коет. Мына ошолорду өздөрүнө кошуп алууга мүмкүнчүлүгү бар министрликтер, жетекчилер өздөрүнө ошондой жаздырып алышат. Бул ачыктан ачык. Мен өзүм иштеп кеткен, көргөн адам катары ошонун ичинен көргөм, уккан билем да. Жогорку кеңеште талкууланыш керек эле, элге маалымат берилиш керек эле. Эмне үчүн бирөө бүгүн бир айда 18 миң сом айлык алат дагы, а башкасы 200 миң, 300 миң айына алыш керек. Бул теңсиздик жана бир бөлүгүн жакырчылыкка түртүү жана коррупцияга түртүү шарт түзүүнү билдирет.
Мындагы жөнөкөй эле көрүнгөн сандар ушул тармактарда эмне үчүн олуттуу реформалар же арыштуу секириктер болбой жатат? Эмне үчүн алардын кызматкерлеринин эл арасындагы кадыр баркы төмөн? Эмне үчүн ошол тармактарда коррупциялык көрүнүштөр токтобой келет деген сыяктуу мыйзам ченемдүү суроолорду жаратпай койбойт. Көпчүлүк декларанттар өзүндө катталган жеке унаасы жок, айрымдарынын үй жайы да жок болуп чыкты. Айрым депутаттар унаасы бар, бирок үйү жок, жупуну турмушта жашап жатканын көрсөтүшкөн. Маселен, декларацияга ылайык азыркы жана мурдагы чакырылыштын депутаттары Улан Бакасов, Айгүл Айдарова, Эрулан Көкөлов, Илимбек Кубанычбеков, Жаныбек Кыдыкбаев, Марат Мураталиев, Медербек Сакараев, Кундузбек Сулайманов, Жылдызбек Талайбек кызы жана Бекмурза Эргешов өзүнө катталган үй жайы да унаасы да жок экенин билдиришкен. Бирок шайлоо маалында кеткен чыгымдар алардын декларацияда көрсөтүлгөн кирешелери менен такыр эле дал келбейт. Мисалы, Жогорку кеңешке 30-округдан шайланып келген Улан Бакасовдун кирешеси 2024-жылкы декларациядагы маалыматка ылайык 1 миллион 672 миң сомду түздү. Соңку шайлоодо Бакасов мындан бир нече эсе көп, тагыраагы 10 миллионго жакын каражатты жумшаган. Ошол эле округтан жеңишке жеткен дагы бир эл өкүлү Жылдыз Талайбек кызынын кирешеси 2 миллион 238 миң сомду түзсө, анын шайлоодо кетирген жеке каражаты 7 миллионго жеткен. Мындан тышкары Жогорку кеңештеги депутаттардын басымдуу бөлүгү негизинен айлык маянасына гана таянганын, биринекин кыймылсыз мүлкү бар экенин көрсөтүшкөн. Негизи көрсөтүлүш керек. А бирок ал адам өзү чечет да. Кармалса анда жоопкерчиликке тартылат. А сиз кандай көрсөттүңүз эле баягы 2024? Мен бүт баарын көрсөттүм. Менде эмне катталса, менде эми тилекке каршы менде мындай ишкерлик жок, бизнес жок. Айлык, мүлктөр болчу, жер болчу, все ошону көрсөттүм. Өзүмдө мал мүлкүм бар, жер тилкелерим бар, унаам бар, батирим бар, эл катар. Ал жана президент жарыялаган легалдаштыруу боюнча акция баягы кандай ишке ашты деп ойлойсуз? Ал акцияга дагы, ошол акциянын алкагында дагы декларация тапшырып, ошол өзүбүзгө тиешелүү мүлкүбүздү декларация кылдырганбыз. Бул ирет амнистия иштеди. Мен билгенден көп эле тааныштар, билиштер, мурдагы чиновниктер бардыгы эле мындай ошол амнистиядан өттү да. Себеби мындай да, мурда эми өзгөчө саясатчылар кайсыл бир учурларда өзүнүн коопсуздугун ойлоп, мисалы, же башкача бир ход менен, же бир башка бир кыймыл менен ар кандай бурмала бербесин деп көп учурларда көрсөтпөгөндөр бар. Айрым учурларда уурдап деле, атайын деле байып деле, ошо менен эме кылганда чиновниктер жок эмес да. Мындай эки түрдүү чиновниктер болгондо айтсам болот да. Реалдуу эле көрсөттүңүзбү? Эсимде жок, бирок меники бүт бардыгын буюм бухгалтерим полностью, анан аялым экөө отуруп толук түрдө жазат. Кайсы жердин бир жеринде калтырбай толук түрдө жазып чыкты. Ар дайым ошондой. Эреже боюнча салык кызматы декларациядагы маалыматтарды мамлекеттик каттоо, юстиция министрлиги жана башка расмий булактар менен салыштырып текшерет. Эгер дал келбестик табылса, декларанттан тактоо талап кылынат. Суроолор жоюлбаса, материалдар прокуратурага жөнөтүлөт. Мыйзамга ылайык мамлекеттик кызматкердин банктык эсептери, компаниялардагы үлүштөрү, салымдары, пайыздары, ошондой эле бодомалдан тартып кыймылсыз мүлккө чейинки бардык активдери декларацияда так көрсөтүлүшү керек. Салык кызматынын маалыматына караганда 2024-жылы жалпысынан 63.209 декларация тапшырылган. Анын 1.403-ү мамлекеттик саясий, жогорку административдик жана атайын кызматтагы жетекчилерге таандык. Текшерүүдөн кийин алардын 12% же 7.343 декларация ачык жарыяланган. Мы улучшаем процесс автоматизации предоставления деклараций. Биз декларация тапшырууда автоматташтыруу процессин жакшыртып жатабыз. Маалыматты автоматтык алмашуунун негизинде бир ыйла ишенимдүү маалыматтарды чагылдырып калдык. 2024-жыл боюнча 63 миңден ашуун декларация тапшырылган болсо, ага чейин 70 миңдей чогулчу. Айрымдары билбестиктен тапшырып алышчу, тийиштүү эмес кызматкерлер деле тапшырып салышчу. Эми болсо автоматташтыруу ушундай каталарды бир топ эле азайтып жатат. Өз учурунда тапшырбай калгандар бардыр, бирок биз аларды көзөмөлдөп турабыз. Но их тоже мы уже контролируем. Өкмөт 2024-жылы жалпы жарандар үчүн декларация тапшырууну жойгон. Ал эми 2025-жылдан тарта Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлөрү, Борбордук шайлоо комиссиясынын, сотторду тандоо кеңеши жана мамлекет катышкан компаниялардын жетекчилери декларация тапшырууга милдеттендирилет. Ошол эле учурда укук коргоо органдарынын жашыруул макамдагы кызматкерлери бул талаптан бошотулган.